Ақтаңдай залқар ақын қорғол досу ұлы ескерчі екен. Илгері кетмен төбе жергесінде Сарғамыш менен Толықтың ортосында Тержайлақ деген атақты жайлы бар. Ошол жерде қадимки Ырайымбек датқанын ашы болды дейді. Қырғыз жергесінің бардық тарауынан ел чоғылып, ал уақта өргүтіп сыйлайт деген қада салт бар эле. Башкача айтканда конокко чакырылган коноктордун баары күмүрүн барып, өзүнүн өргөөлөрүн баягы жерде көтөрүп олтурушат дейт. Ар бир жердин бийлери, болуштары жанына бирден өнөрпос ырчы чоорчуларын кошуп алып барышчы экен. Ал тургай жада калса етті мыкты туураган жигиттерин да кала барган дейт. Ошентип ал кезде Коргоол атабыз жаш чагым деп эскерчи экен. Керимбай манапты мактап ырдап калсам, эй, жаман ит эшикке үйүр деген макал бар. Бу кетмен төбөдөн чыккан ырчылар өзүбүздү мактабай, сырттан келген бийлер, болуштар олтурат. Ошолорду ырдабайсыңбы? Тиги очорок тигилген ак боз үйдү көрдүңбү дейт. Көрдүм. Көрсөң ошо жерде Нарындан келген Осеке деген бий олтурат. Өзү 64 жашта, аялы Кашымкан деген 16 эле жашта. Мактасаң ошону макта деп ыңгыранып басып кетти дейт. Эми Керимбай манап өзү айтып аткан соң, бийдин аялы жаш болсо экөөнөн башка бул маалда үйүндө ким бар дейсиң деп акырын ат бастырып жөнөдүм дейт. Мени байкап калдыбы Токтогул менен Эшмамбет да алыстан ат тизгини мен жакты карай бурду дейт. Ошентип Осекенин боз үйүнө жакын калганда комузумду ыңгыратып үн чыгарсам эле бир жаш кыз чыга калып кайра мени көрүп качып кирип кетти дейт. Көрсө жанагы 16 жашта Кашымкан деген зайыбы ошол экен. Андайда ырчынын тили кычышып кетет эмеспи, эшиктен эле минтип ырдап кое бериптир. Аккайын кара тал болду, акмарал эле мал болду, 60 ашып Осоке, сенин алганың Кашымкан болду. Кулан өк аткан таң болду, куюнда барды чаң болду, куудай сакалагыңда, кушуп ойноп жаныңда, курдашың Кашымкан болду, каройдун ичи кар болду, карайна барты чаң болду, карылык каршы жетерде, кара жаның кетерде, Осоке Кашымкан сага жар болду. Деп ырдап оозумду жиэлектеле ар жактан Токтогул менен Эшмамбет келип калган экен дейт. Экөө ырдаганда бир киши ырдап аткандай, биринин оюн экинчиси окуп тургандай ырдайт эле дейт. Бири маласын тартып кетсе, экинчиси аласын түзөп ырдайт эле дейт. Ошондо Токтогул мени Кашымканды карата ырдап атканымды угуп, минтип ат үстүнөн эле ырдап кое беришти дейт экирчи. Коргол билбейсиң, башаламан сүйлөйсүң, пери кызындай буралган береги Кашымканды ким дейсиң? Десең Эшмамбет, иним Коргол билбейсиң, илберинки сүйлөйсүң, илбесиндей буралган иним Кашымкандың ким дейсиң? Десе Токтогул, алам деп жемин жайланган, Осекең ак шумкар көктөн айланган, аргасыздын айнаны Кашымкан ак кептер буту байланган. Десең Эшмамбет, көргөн бир жемин жайланган, Осеке көк шумкар көктөн айланган, көр дүнүйө курусун ой, Кашымкан көгүчкөн буту байланган. Десе Токтогул, кымызга кошкон шекерисиң, кыйыткан сөздү сезерисиң, кыялың эрмек Кашымкан, эми кыйналып жүрүп өтөрсүң. Десең Эшмамбет,
Самалga kuşkun şekersin, sana da sözdü sezersin. Samalı gerimek kaşım kanaygan, deli sargayıp yürü ötürsün. Dep ekirçi Kaşımkandın tağdırını aytıp geygende ırdap kalıştı deydi. Angıçan arjaqtan bayağı Toqtoğulga жақын bölü Kuluke degen ırç ötkön deydi. Özü ömür boyu at kötür albay, ol burulu çoğun kişile ögüz minip жүрүп ötkön deydi. Anan buka mingen Kuluke, ögüz mingen Kuluke. Anan ırdasa da süylese de başı Toqtoboy mintip kalçıldap turç eken, anan Kuluke kaltırbaş dep aytçı deydi. Anan oşo Kuluken arjaqtan bukası minip bulkunup gelip kaldı deydi. Irdaganda dağı oroy ırdaçu deydi. Anan баягы үнү каргылданып жакшы чыкчымес экен, ал тургай Кудайды да тилдебейчи дейт. Ушу эшекке берген үндү менден аяган Кудайды деп эле сөгүнчү экен. Анан эл дагы айтышкандан коркчу экен. Жеңилип бараткан ырчысын баса калып эле ошо жерден сабабаганга чейин барчу экен. Мына ошо Кулукек ар жактан келип калып эле минтип ырдап кирди дейт. Адырга чыккан жекенсиң, экөөң айтышкан менен нетерсиң. Кашыңда турган ырчынын Кашымкан катыны болор бекенсиң дегенде эле баягы жерден Эшмамбет ырчы өзү чоң сакал, эки карыштай сакалы бар. Көкүрөгүнүн баарын эле сакалы жаап турган чоң сакалдуу киши экен дейт. Ошондо Эшмамбет минтип ырдап койду дейт баягы Кулукени карата. El ozundan aytılıp makal boldun Kuluken, ektegi kırkılgan sakal boldun Kuluke, eskisi jetip jırtılgan çapan bira boldun Kuluke. Dese oşo жерден эле оозунан сөзүн жулуп алып, el ozunda айтылган макалыңды урайын, эгиңдеги эки боо сакалыңды урайын, эткел айы баштанган өзүңдү урдум Эшмамбет, эгиңдеги эки боо чөбүңдү урдум Эшмамбет деп эле Эшмамбетти какты дейт. Аңгыча Токтогул айтты дейт. Эй айланайын, жамактындагы сый сыпаты болот. Кичине баш аягын жөндөп айтпайсыңбы деп баягы жерден Токтогул каккандай болсо, анда Токтогулга карата опурулуп кирди дейт. Кайран асыл Токтогул Сибирден айдаудан келгенине көп деле мезгил өтө элек экен, баягы жерден Токтогулга опурулду дейт. Ай, эмне сөзүм укпайсың, сен Эшмамбет жака ыктайсың, биртке бүткөн жаның бар, бир муштумдан чыкпайсың, ачуу менен бир койсом 6 күн кечке уктайсың, сен 9 жыл шыбыр айдалып тобомо шүгүр дегенсиң, 9 күн ачка калганда доңуздун этин жегенсиң, акшыбакты токту жейт, айткан током бокту жейт деп аны какты дейт. Балебас ошентип эле кетмен төбөн ырчылары бирибиз менен бирибиз айтышып, Осакенин боз үйүнүн тегерегинде батпай кетиптирбиз дейт. Ал учурда ырчылар кайсы жака ат тизгинин буруп бастырса, артынан додо болуп эл ээрчип жүрчү экен. Аңгыча те алыстан карагашка ат минген, башына суусар тебетей кийген бирөө мырза жүрүш менен келатат дейт. Баягы мырза жүрүш деген ушул экен, аттын тизгинин билегине баягы бир-эки чалы орой тарта бастырса, ат башын көтөрүп чакчаңдап басат, муну мырза жүрүш деп койчу экен. Минтип мырзалар гана жүрчү дейт. Мына ошо кезде баягы Байзак деген болуш болуп жүрбөсүн, ашты башкарып жүрөт деди эле. Бул Осаке бийдин боз үйүн эмнеге айланчыктап атасыңар деп, залим киши көгөнгө байлатып саба үйбесин деп, коргоол атабыз ат тушамыш болуп коркуп калдым дечи дейт. Анан баягы жерде башы бышып калган Токтогул менен Эшмамбет тике карап турат дейт. Бир маалда биз болуш деп ойлогонубуз аттын үстүнөн эле минтип, кетмен төбөнүн ырчыларын карата ырдап келатат дейт. Буларың астеле саягы жүрт экен, карачың айылы сайын ойыр чекен. Айылдан кишиң өткөрбөй бар элең абылда үрүбө тур чекен. Айылда менден бөлөк ырчы жок, астеле жумгалатын чекен. Буларың түн катар түнтөйө жүрт экен, карачы түтүнү сайын ыр чекен. Түтүндөн кишиң өткөрбөй бар эле түрүлүп үрүбө тур чекен.
Түтүндө менден бөлөк ырчы жого, түбүнөн ажумгада тын чекен. Бабырлар, бабыр ашкан жабырлар, аялдарын учкаштырып булар айылдашып дагырдар. Осы кенин боз үйүн ороп алган турбайбы, 30дай биригип тороп алган турбайбы, кишисинен ырчы көп ким көрүптүр мындайды. Эшке чыгып буларды көрбөйсүң буң осоке, калган каткан сөк болсо кабыштырбай иттерге, ана бөлбөйсүң буң ой осоке деп. Ыры деле бүттү дейт, өзү деле келип жетти дейт. Баягы жерден элди ит кетеңе ырдаганга ачуубуз келип турса дагы, Токтогул өзү жооп бербейле баягы кишини барып кучактап, өбүшүп көрүшүп калды дейт. Эми токоң үндөбөгөндөн кийин бизге эмне жок деп мен ар жакта турам дейт. Эшмамбет оптулуп, комузун кармап оптулса, Токтогул көз кысып акырын тыйып койду дейт. Ошондо баягы Кулуке кой десе болбой булкунуп, букасы минип жулкунуп, баягы жерден куйручук топтайланып качып жүрөт дейт. Кулуке артынан өгүз менен кууп алыптыр. Анан атка өгүз жетпейт, ошондо айла жок, артынан минтип ырдап баратат дейт. Казандагы кырмычык казып жедиң тырмышып, калктын баарын иттейсиң каңкылдаган куйручук. Апаң кырган кырмычык асылып жедиң тырмышып, айылдын баарын иттейсиң акылы жарым куйручук. Энең кырган кырмычык эңилип жедиң тырмышып, элдин баарын иттейсиң энеңди сенин куйручук. Дөдүрөгөн куйручук дөкүрсүнүп сүйлөдүң, дөбө жактаңдыган өзүң дөбөт болуп жүрбөгүн. Каадаланган куйручук какшык айтып сүйлөдүң, кашат жактаңдыган өзүң канчык болуп жүрбөгүн деп, аягын оозго албаган жаман сөздөр менен шыбап киргенде куйручук айтты дейт. Айланайын токо, мунун ырчы меселе мээси башына чачырап чыккан жинди турбайбы? Кой де. Ошол кезде куйручуктун сөзү ушунча өтүмдүү экен дейт. Осокенин боз үйүнүн жанына келип, "Эй Осоке, чүкөсүн жоготкон баладай болуп эле эмне үйдөн айланчыктап чыкпайсың? Айрыкча ушул ырчыны ыраазы кылбасаң, экөөбүз нарынга эсен аман кетпейбиз го" дегенде, Осоке би боз үйдүн капшытын түрдүрбейип, өзү кызарып татарганча күлүп отуруп көргөн экен дейт. Эшикке чыгып жигиттерине буйрук кылды дейт. Жигиттер, биз минип келген аттардын ичинен жабдыгы аппак күмүш болсун, өзү чымкый капкара жорго болсун. Ошол атты Кулукеге бергиле деп, башкабыз таяла албай жүрсөк, Кулуке ошентип ат алып алган деп корголатабыз эскерчекен.